Арбаңыздар, урматтуу бизди көрүүчүлөр. Биз бүгүн белгилүү акын Салтанат Орозбекова эжекебиздин үйүндөбүз. Эмне үчүн дегенде, биз кыргыз адабият 21-кылымдагы кыргыз адабияты деген конкурс өткөргөн элек. Ошондо Салтанат эжекебиз 2-орунду алган. Анан сиздин сыйлыгыңызды тапшыралы деп өткөндө уюштурсак ооруканада болуп калдыңыз. Анан коркуттуңуз да бир топчу ага чейинде бир телефондо сүйлөшкөндө ковидти да жуктурдуңуз окшойт. Анан башка да оор жабышып ошо менен үйүңүзгө келип тапшырып атабыз. Мына конвертти кереңиз колуңузда. Рахмат. Чоң рахмат. Чыгармачылыкта ушинтип өндүрүмдү иштеп атпасаңыз дагы анда-санда профессионал адабияттын өкүлү катары окурмандарыңызга дайындарыңыз билип турган жакшы да. Адабий процессте катышып бергениңиз дагы бизге сыймык конкурсту себеби жөн эле баягы тай бүлүк деп койчу эмес беле? Тай жарыш депчи. Анан тай бүлүктөрдүн арасында сиздей муундун өкүлдөрү анан адабиятка аздек мамиле кылган өтө калемгерлерден сизди урматтайм. Бир кезде Кыргызстан маданиятына ырларыңыз чыкканда мен интип кырып алып, топтоп алып, кийин уламлап карап жүргөн акындар болупчу эле. Ошолордун катарында кийин биз менен жакындан таанышып, Куттуу жаңы жылдын босогусунда турганыбызда ушул сыйлыкты алып келип, ушундай тапшырып атканым мен үчүн чоң жагымдуу болуп атат да, чындыгында. Бул эми көп жыл радиодо иштебедиңизби? Бул микрофон телефон менен тартып атабыз да, анан бизди көрүүчүлөр угулбай калыптыр дебесин. Ошол эми абдан жагымдуу болуп атат. Үчүн дегенде бул азыр мен ойлойм, бул адам баласында бул жакшы сөз, адамдардын ортосунда бир таза мамиле, ушунун баары эле бир табылгыс, бир жүрөктүн суусундай эле болуп калды деп ойлойм да. Бул киши дефицит деп коет го. Анан ошондой убакта сен ушул чыгармачыл адамдардын башын коштуруп, ошол конкурсту уюштуруп, бул конкурстун өзүнүн толуп жаткан бир айтылбаган бир түйшүктөрү бар дегендей. Анан ушундай бир кыйчалыш, ушундай бир кысталыш бир заманда сен ушундай бир агартуучулук менен мактаат себечи агартуучулук менен ушундай бир иштерди кылып атканың өзү абдан алгылыктуу. Анан мен да кошулуп, ушул анча-мынча болсо да ушул адабиятка аралашып жүргөн иш катарында өзүмдү мен чындыгында абдан бир ашып-ташып көп ишти кыйрат үйдүм деп ойлойм. Бирок чыгармачыл адам катарында өзүмдүн алыкып айткандай өз арама калп айтпай, ичимдегини жазгам адаммын да. Кыйрат ийген жокмун деп ойлойм да. Мындай да жакшы жупунуулукту баарыбызгачы. Анан бирок чын эле кыйрат ийгенде мындай адабий процесстерде бир жандуу жүргөн жоксуз да. Бирок ошондо дагы кыргыз адабиятында сиздин ордуңуз бар. Мындай түпкүрдөгү сезимди чагылдырган бир поэтикалык маанайды сиздин ырлардан табабыз. Бирок жанагы шаңраң шатман жүргөн адабий топтор бар эмеспи? Мындай адабият менен да чайкоочулук кылып жүргөн группировщиктер бар да. Аларга караганда эми сиздин ордуңуз бар. Ошондон улам эмнеге сизге окшогон таланттар көмүскөдө чыга берди? Маселен, сиз менен жакшы курбу Сагын Акматбекова эжебиз дагы көп мындай ачык чыга бербейт, өзүн шаардана кыла бербейт. Бул эмне жан дүйнөдөгү бир уйгу туйгу сезимби же ошондой эле эмне үчүн мындай ошол коңго кирип алдыңыздар? Бул эми биринчиден бул ар бир акындын өзүнүн жан дүйнөсү болот экен да. Бегил акын эмес, жөн эле адамдын жан дүйнөсү бар да. Анан эми ошону мен көп сүйө бербейт экем да. Жанагындай бир шаңыраңда эле монтип эле бир топтордун арасында жүргөн жокмун чындыгында. Такыр жүрсөм бир өзүмдүн дүйнөмдү түшүнгөн, мындай бир өзүмө жакын чыгармачыл адамдар менен бир пикирлеш болуп, санаалаш болуп, негизи мындай сыртта калган жокмун да. Ошондой адамдар менен баарлашып, ошондой адамдар менен жүрөм да. Анан мен негизи эле турмушта мындай жөн эле бир баардык эле адамдар менен мамиле түзө бербейт экен. Жок, баары менен жакшы мамиледемин, баары менен мындай дипломатиялык эле бир мамиледемин.
биз дегенде эле мамиледемин, бирок монтип эле агылып төгүлүп эле ичимдеги төгүп эле мынтип жакын боло бербейт экен да. Биринчиден ушул бир чети ушул мүнөзүм дагы таасир берди болуш керек, мен ошондой топко кирип кетпегеним. Экинчиден мен бала чагыман бир мындайча айтканда адабияттын дөө шааларынын арасында мен чоңойдум десем болот. Бул Түгөлбай Сыдыкбеков. Бул киши менин тайкем болот. Ошо сурайын деп аттым эле, тиги бирөө өткөндө айтып калды, жакын тайкеси болот. Ооба, мен деген кенедей чагыман бери билип чоңоюп, ошо таанып чоңойгонум ушул киши болду да. Ушул кишинин кенедей чагында келип, ал киши бизге каттап, өзүнчө эле бизге бир дөөдөй көрүнчү да, чын эле анда балалык сезим менен бир дөөдөй көрүнсө керек, бирок ал адабияттын дөө шаасы экенин ошондо көп биле бербесем керек, тескери чагында. Анан кийин бул 4-класстан мен бир сочинение жазып калдым да, 4-класстан. Анан 5-класстан да ошо сочинение аябай бир ынтаа коюп жазып калдым да. Анан мугалимибиз бул жаз келатат, жаз жөнүндө бир сочинение жазгыла. Мейли дыйкан жөнүндө жазасыңарбы, жаз жөнүндө жазгыла деди да. Анан мен ошону ушундай бир эме менен жүрөгүм менен бир жазсам керек. Анан атын да коюп койдум, Дыйкан деп. Анан ошо сочинение аябай жазып барган, мектепке аябай сүйүнүп баратам да, мен азыр окуйм деп. Мен ушунчалык окугум келди да. Өзүмдүн тиги тең туштарыма, бүт класска, мугалимге окугум келди, бөлүшкүм келди. Анан барып күтүп отурам. Анан мугалим унутуп калыптыр ошо теманы берген. Кандай жоопкерчиликчи. Анан мен аябай күтүп атам да, мен өзүм дагы өтө тартынчаак болчумун. Анан мындай айта албай койдум да, эже сиз тапшырып бербедиңиз беле? Жаз жөнүндө деп айта албай койдум да, эмне үчүн дегенде эч ким жазып келбептир. Анан сүйүнүп атышат, ура, айткан жокмун калим, унутуп калды, рас болду десе, анан мен айкак болуп эле мен жазып келдим деп окугандан тартынып эле, анан окубай калдым. Бирок ушунчалык жаман болуп калдым да, шалпайып үйгө келдим. Мен бөлүшкүм келген да, биринчи жолу ошондой жаздым да, сүрөттөмө сыяктуу айтор ушундай жаздым. Анан ошону ойлонуп, анан кайра жаза бердим эмнегедир, ошого эле байланып элечи. Анан жазып анан бир күн эле эми ошондо биз Кыргызстан пионери деген гезиттерди Жаш Ленчи деген журналдан окуучубуз да, мектепке келчү. Анан мен деле ошондо ушу бир жазгым келип жүрчү да, ошол жака жибергим келип. Анан бир эжемди айтып калды, ай сен деген чымының бар окшойт. Сен жиберип турбайсыңбы? Сен деле балдардыкы чыгып атат деп калды да. Анан ошону жибердим. Ошондо мен ошол сочинение мага 6-класс, 7-класска чейин келди. Жаза эле бердим да, кыскартып иштедим да. Анан бир күн эле анан жибердим, 6-класста жибердим. 6-класста жиберсем, ошол мен 7-класска көчкөндө анан Кыргызстан пионери чыгыптыр. Анан туугандарыбыз эжем келип эле, ай сен деген ушинтип деп эле мен мактай баштады. Сен чын эле жакшы тиги таекеңди тартып сен жазуучу болосуңбу? Ушинтип деп. Мен түшүнбөйм эмнени айтып атканын. Мен унутуп калыптырмын. Унутуп эле анан мынтип ойлоп койдум да, жооп деле бербейт булар. Иштеп кетели, эмнеге жибердим деп өкүнүп жүргөм. Анан ошентип айтса эле, ошону издеп таап, анан чыгарып коюптур. Ошо демек чыгармачылык чегириңиз мектеп жашынан башталыптыр да. Мектепте мен 4-класста эле жазгам, 4-класстан баштай эле. Мисалы үчүн мындай эле да, балалык тил менен эле. Менде ушул жерден уюган суроолор пайда болду. Бирин азыр анча унутуп калдык да, сурап алайын. Сиздин тырмагалды чыгармаңызды тайкеңиз көрдү мана Түгөлбай Сыдыкбеков? Көрмөктү көрдү, окуду. Кандай басым берди? Адам мындай жакшы кабыл алды. Менин чыгармачылыгымда мындай деп кабыл алды. Мен аны мектепте окуп жүргөндө айта алган жокмун. Бирок мектепти окуп жүргөндө ал киши билди. Мен жазып жүргөндүчү. Мен мектепти бүттүм, Бишкек шаарынан бүттүм. 9-10 классты ушул жактан бүттүм. Анан биякта дагы жазып жүрдүм да. Кыргыз мектепте бүттүм. Номер 5-ке келсем орун толуп калыптыр. Анан номер 1-мектеп интернатка бардым да, ошол жакта окудум. Анан ал киши билип эле жүрдү, бирок мындай
абдан кыракы киши да. Аны мен аябай уяң эчтеке айта албайм ал жөнүндө, көрсөтө да албайм. Эчен тиги жазгандарымды алып келип отурган ордуна иштеген кабинетине алып барып коюп, ал киши келгенче кайра алып кетип калчумун. Койчу депчи. Ошентип жүрбөйм, уялып тартыныпчы. Анан ошентип жүргөндө Кыргызстан пионерине чыгып калапты да ырларым. Анан бир күнү бир ырларымды көтөрүп алып, ошол мектепти бүтөйүн деп калгам. Бүткөм, бүтөйүн деп баратканда бүтөйүн деп калгам, аяктап калгам. Анан барып көтөрүп бардым. Ошондо да кире албай аран кирдим да. Анан кирсем, Раматул Жолдошбай алды калып. Аябай даалдаган, ушундай сөөк саактуу, ушундай бир жайдары киши экен. Ой, кел кызым деп аябай жакшы тосуп алды. Анан ырларымды алып эле мен уялып, уяң болуп отурам. Анан ошол жерден окуп кирбесизби? Монтип эле көркөм окуп эле декламация окуп кирди. Ай сен деген кайынчанчы мектепте, кайсы мектепте окуйсуң? Качы бүтүп атасың, окуп атасың деп суроолорду шака-шак берип атат. Мен ушинтип бүтүп атам десем эле. Ай, сен деген даяр эле төшөлүп калган, акын болуп калган турбайсың, мектепте окусаң да. Кой. Анан аябай жакшы алып, ушундай мактап салды мен ошол жерде көркөлөтүп. Анан мен күткөн эмесмин андай мактоону. Анан ошол жерден эле айтты. Айба кызым, Москвадан окуйсуңбу деди. Горький атындагы Адай институт бар. Ошого орун келип атат, барасыңбы деди. Анан барасың дегенде эле мен эчтеке деп айта алам, күткөн жокмун андай. Деп эле эчтеке күтпөй эле барганда. Анан билбейм десем, ай билбейм дебей, сен барып үйүңдөгүлөргө айт, баргып жиберели сени. Документти топтош керек, антиш керек дебичи. Анан ошол жерден эле толкунданып эле чыктым. Анан бирок баргым да келди да, аябай. Баргым келип тартат да. Чыгармачылык дүйнө, анан Горькийди угуп жүрөсүң. Ушундай тартты. Анан келип, анан ошо Сыдыкбековдун тайкеме келдим да. Анан ал кишиге айттым. Айтсам, ал киши мындай аябай ойлонуп мени карап, анан андан деле тажеңим секирди да. Ой кызым, аяк эмне бар? Билбеген жерге сен кенеде жаш кыз болсоң, ой бу жерден деле жакса болот. Мына Таякем деген ушул жерден деле мондай жазуучу болду. Окубай эле. Канчанчы классты бүттүң эле, мына кандай жазуучу болду деп эле кирди да. Анан токтой турчу байче деп эле анан мени карап туруп. Сен окугуң келеби деди. Анан окугум келет дедим. Анан эми сен билесиңби, чындыгында эле кыз балага бул өтө кыйын. Сен аябай бир жашсың, мектепти бүтүп алып эле аяка көпчүлүк убакта мектепти бүтүп, анан иштеп калгандар деле барат деди. Сен өтө эле жаш, анан кандай сен чөйрөгө туш болосуң деп мындай эме кылды да, өтө колдой берген жок. Мени ойлонтуп койду да. Анан ошол убакта Ленинградда окуп жүргөн баласы дагы кичине ден соолугуна байланыштуу келген. Архитектор институтунда окуп жүргөн. Табыр Тайке келген. Ошондон да улам айтты окшойт да. Бирок Кыргызда жана кызга 40 жерден тыйуу дегенде бир терс кесип кетти да ошол жерде. Ошол жерден деле эме кылыптыр. Анан менин бир мүнөзүм бул улуулардын сөзү биз үчүн бир мөөр болчу да, улуу киши айтып аткандай, анан тип эле шылтый отуруп калдым. Мен тескерисинче ойлогом, колдоп бар эле бар деп айтат экен депчи. Бирок мен барам десем кетип калмакмын. Ушул жериңизге токтоп туруңуз, мен кайра суроону артка апарайын. Себеби жанагы мени кызыктырганы мектеп жашындагы канчалаган муун өсүп чыкты да, тартынчаактык кылып сизчи жазып келген дыйкан деген темадачы. Ал эми классташтарыңыз шүлөп отурат да, айтпа депчи. Биз кыргыз коому качантан эле эки жүздүү болуп калыптанып келгенбиз, тартынчаак болуп келгенбиз да. Ушунун өзү улуттук сапатыбызга кедергисин тийгизип аткан жокпу ушундай кылып Мен ойлойм, тийгизип атат. Биринчиден бул коомго түгүл өзүңө тийгизет экен. Себеби көп жерде өзүңдү өзүң ачышың керек экен. Мен эми ушул жашка келип, мен ошону сезип атам. Өзүңдү өзүң керек болсо эртелеп эле ачып салышың керек экен. Ооба да. Анан ошого жараша бир ушу муунда болуш керек экен ошондо ача турган. Ооба десиз.
ишенбөөчүлүктү бала күндөн калыптап калып албатпайбы кыргыз? Эми ал киши менин бир аз эмеме жаштыгымды дагы карады окшойт. Анан сен тияка барганда кандай болот, андай болот, анын абасы сага жагабы? Анан мен жанагындай бир эгерде мүнөзүм кичине башкача болсо ага деле моюн бербей кетип калмакмын. Анан ошентип эле Жолдошбай Абдыкалыков агай күткөн боюнча калды болуш керек. Мен барбай койбодумбу. Ал андай болду. Анан алги Таекем айтты, Сыдыкбеков. Бирок деди, бул чыгармачылык деген эми андай институтту бүткөнүн эле карабайт бул деген. Сен оянда болуш керек деди да. Сен иштешиң керек деди. Сен иштей беришиң керек деди. Андан көрө сен көп классика акындарды окугун, көп окугун деди. Анан мен мурун деле окумал үйдө чоңойгом да. Мен агаларым да абдан көп окучу. Тишим өтпөгөн орусча китептерди окучумун. Эки агам тең орус мектеп бүткөн. Коңшу айылга барып. Анан мага келгенде эле бузулуп калды. Сен мени кыз бала деп жөө барып анандай келет да. Кантип бул барат деп анан мени жибербей коюшту орус мектепке. Ошо менен менден кийинки юрттагандарым баары орус мектепке барбай, алар кийин мага наразы болушту. Ошо сиз бузуп койдуңуз депчи. Эки агам булар орус тилинде окуп, булар Пушкин, Лермонтовдун ырларын момтуп кыйкырып жатташып экөө. Анан китептерди алып келип, мен китептерди окуп, иши кылганда башкача эле го биз. Сенде эмне китеп бар деп кыдырып талашып окучу элек. Кызганып бири-бирибизден. Ошондой китепкөйлөр жок да бүгүн азыр өтө саналуу. Ошентип окучубуз. Анан ошол жана Дыйкан деген ошондон чыкты. Анан чыккандан кийин менде ишеним пайда болду. Көрсө деген менде жаза алып турбаймынбы. Азыркыча айтканда дил баягы ошоңуз барбы сакталуу? Бар. Ушуну оркестрга берип койсо оркестр. Эми ал өтө деле мындай кыйнаткан чоң нерсе эмес, кичинекей эле сүрөттөмө. Эле эле. Эми ошо сочиненияны мен аябай көрсө өзүм иштептирмин, мага эч ким айтпаса деле. Мен ичим күйүп калды да. Эмне үчүн мени ушуну жазып анан окубай калдым. Аябай таарынып жүрдүм ал кишигечи. Бирок кийин айтайын деп ал кишини аядым, айта албай койдум. Ал мугалим өзү жакшы мугалим болчу. Адабияттан абдан жакшы берчү. Жакшы мугалим ошентип жоопкерчилик берген тапшырмасы. Эмнегедир унутуп калдыбы билбейм, бир нерсе болду деши. Унутуп калды окшойт да. Анан мен нааразы болуп жүрдүм. Бирок айта алган жокмун. Бизде ошол айыл жеринде чыккан деги көчөт балдар арасында канчалан таланттар ачылбай кете берет да. А кийин Түгөлбай Сыдыкбеков Таекеңиздин таасири кандай болду? Таасири ал киши менин ырларымды окуп, анан айтты: "Мен сени көзүмчө мактабайм, бирок сен майрам кандай эле жазып калыптырсың" деп койду. Анан ошо бир күнү мындай болду да, майрам кандай деген да бир себеби бар. Эми ал кишинин үйүнө агылып эле кишилер келчү да. Мен ошондо көбүн билсем, көбүн билбейм дегендей дарбазанын далайга чыккан күндөрүм болду да. Келген. Ошо дарбазадан чыга албай, өтө албай сүрдөп, мен дарбазаны ачканда менде сүрдөгөн кишилер болду да. Өзүмчө эле компоюп дарбазаны ачкан күндөрүм болду да. Түгөлбай Сыдыкбектин сүрүү агеста. Ал кезде ушундук болчу да. Ошо жашыл дарбазага келгенде, көк дарбазага келгенде далай киши сүрдөп турчу. Анан дээрлик акын жазуучулардын баарын мен ошол үйдөн көрдүм. Анан үстүнкү этажга деп чыгарып койчумун. Анан бир күнү келсем эле ким отуруптур? Көк асаган жок. Ким? Акын жазуучу. Жазуучу. Тарыхый романдын. Төлөгөн Касымбеков агай отуруптур да. Төлөгөн Касымбеков агай ошондо мындай адабият бир кыйын турмушту өткөрүп жүрүптүр да, жанагындай китептерин басып чыкпай, цензурадан өтпөй, бир кыйналып жүргөн экен да. Анан ошо киши отурган экен. Анан эле бир ушул эме болчу да, 14-май Сыдыкбековдун туулган күнү болчу. Анан ошо киши келген экен да. Анан эле айтып калды: "Менин жээним режиссер, байкап көрбөйсүңбү" деп жана. Мени окутуп койду. Анан мен урок окудум. Урок окусам ошо киши айтты да: "Түкө, майрам кандан ким жазбайт го? Майрам кандай эле жазат экен" деп койду да. Анан ошондон улам ал киши дагы: "Мына сени мондай чоң жазуучу айтып атат. Сен көчөлүп калыптырсың" деди да. Эми ушул жерде эле
Siz az жазсаңыз да, саз жаздыңыз да. Баягы сөздү сапырганыңыз жок. Бирок ошол иштөө процессиңиздин өзү да кызык да. Сиз мындай арты ырдын артынан кууп жазасызбы же бир качан гана бир илхам келгендеби? Эми ушул өтө талаш маселе да. Бул кууп жазгандын да бир убагы болот экен да. Могу жаш күндөрдө өтө кууп жаздым мен. Өтө кууп жаздым. Эми кандай кууп жаздым? Эми биздин жаштыгыбыз кандай болду? Баягы окуу жайын бүттүң, турмушка чыктың, бала чакалы болдуң. Анан балдарың кичинекей. Мен момду аралашып эле балдарымды багып атып, казан аяк, ошо тамак аш дегендей тияка бияка жүгүрүп атып, бир сапты ойлоп алып, бияка мээге сактап, кээде унутуп калбайын деп аш үйдө менин ручка менен тетрадьым турчу. Ошого чуркап барып жаза калып, анан баламды суротуп, баламды эмизип, ошентип ушундай аябай иштептирмин да. Кууп жаздым да ошондочу. Анан ошондо мен ушу букулдабай калганым бир 3-4 жыл болду. Мен жүрөгүм букулдап эле турчу да, букулдап эле турчу, айланайын. Жанагы поезддей болот. Поезд болуп эле букулдап эле, монтип эле көбүрүп жабыр эле моягым деле сезимиме батпай эле ашып ташып эле букулдаган сезим менен жашадым да. Ошол сезим качан суюлду? Ушул бир 3-4 жылда мен суюлуп калды да, ошол букулдаган сезим. Кандайдыр кайда кетти билбейм, кээде келип калат, бирок өтө букулдабай калдым да. Анан мен ошол букулдаган сезимди сагынам азыр өзү. Себеби деген ошол мени жаздырчу. Анан батпай эле турчумун да букулдап. Ушуну айтасыз, Түгелбай Казаковдун айтканы эске келет да. Бизде убагында дейт, жылдызыбыз жанып турганда биз эшиктин бай ошол кайнаган эмесинде жүрүппүз дейт да. Азыр ошол кайнаган боргулдаган чыгармачылыкка эшигинде калган сыртында калдык деп такылдатып ачып кире албай калдык депчи, сыртта калат экенсиң деп. Мен ойлочу эмесмин, ошол букулдаган сезим мени менен кошо өлөт деп ойлочумун. Эми Кудайга шүгүр бар да. Бирок ошондой букулдагым жок да. Мен сагынып атам азыр. Ошон үчүн да бук болом да. Ооба. Кайда кетти бул? Өчүп калдымбы дегендейчи, кээде бир өчүп калдымбы дегендей да бир өкүт пайда болуп кетет да, анан койчу дейм да. Эми мен ойлосом бул биз чарчайт экенбиз. Биз чыгармачыл адамдар могуки көртүрлүктөн чарчайт экенбиз. Эми мен көртүрлүктү деле аябай көтөрүп кеткен жокмун. Кудайга шүгүр. Ал жагынан мен жолдошум абдан чыгармачыл, ал дүйнөсү чыгармачыл, экөөбүз бизди чыгармачылыкта жакындаткан, мени жакшы эле көтөрмөлүү. Ал жагынан Кудайга эле шүгүр да. Бирок андан бөлөк дагы бир жоготуулар болот экен да. Жоготуу, бул өзүмдүн жакын адамдарымды жоготуу. Анан бул өткөндө бир ырыңызда бар экен ошол сезим эже. Ошол мени көп өксүтүп койду да. Өксүк меники ошол өксүктөр болуп кетти. Мен эң улуу агам каза болгондо ушунчалык бир 3 жылдай ушундай депрессияга түшүп кеттим да. Жоготуу. Абдан жоготуу болду да. Эми эң улуу агам менин бир туугандарым эч кимдин көңүлүн кетпесин, бир туугандарым баары сырдаш курбашта экен, сырыңызда көрүнүп турат да. Сырдаш, муңдаш, анан мени бир карап туруп эле билип койчу. Көп сүйлөшчү эмеспиз. Анан мен 3-чү курста бир сүрөттөрү катар менен чаптап, андай бир мода эле го, альбомго сүрөт чаптаган. Экөөбүздүкү дайыма телепатия деп жазып койгон Аликче бар да. 3-чү курста окуп жүрүм ошондо. Ал кандай мен кыйналып турсам, ошол убакта телефон чалчу. Билчү. Кандай кыйналып турганда, ошо дал үстүнөн түшчү да. Анан мага ал өзү дарыгер эле. Доктор эле. Доктор элемдин даражасы. Канча жашына жетти экен? Ал эми кандидаттыгын эркелей жеткен да. Анан ал агамдын да тагдыры өтө татаал болуп, 24 жашында ошол жеңемен айрылып калды. Экөө мединство окучу эле. 24 жашында жеңем авиакатастрофадан каза болуп, ошол убакта калып калды да ошо. Абдан аябай сүйчү да, биринчи махабаты сүйүүсү. Эми ал ушундук адам болчу деген. Эми бир башкача бир жанып турган адамдар болуп, бир көргөндө адамдын назарын бурган. Ушундай бир сүйкүмдүү, ушу жеңем келгенде биздин үйгө кут кошо келгендей болгон да. Ошондо бизде
ушундай чоң жоготуу болгон ошо эжемдин. Атам менен ыйлашкан. Ыйлап, кошогун кошуп энем ушинтип келинген. Анда ошондон кызы калган. 2 айлык кызын ошо энеме калтырып Москвага ординатурага кеткен. Агам биякта ординатурада калган. Анан энем деле мугалим экен. Мугалим экен деп мугалим болчу. Энем деле окуп алсын деп жибербейди да. Кийин өкүнүп жүрдү, жибербей эле койсоң болмок экен, аман калат деп. Анан ошол агам тагдыры татаал болуп, экинчи бир топ жылдан кийин үйлөнсө, экинчи жолдоштугу болуп калды. 40 жетип жетпей. Анан агамды ушундай трагедия басты. Бирок агам эми керемет адам болчу да. Агам бир башкача жаралган адам болчу да. Ал адабиятка да кызыкчу. Ал могуруки өнөрдүн баарына кызыкчу. Комуз чертчү, ырдачу. Адабияттын күйөрманы болчу. Бир жолу ушул агаңыз жөнүндө телефондо сүйлөшүп отурсак эскерип ыйлап ийдиңиз эле бушулдап. Ошондой. Анан мен дагы азыр көп айтпай калдым. Отурган жеримде эле айта берген күндөрүм болуптур да. Жана депрессиядан чыга албай жүргөндө. Анан айтышпадыбы. Бир жакын курбум айтты. Айсалтана, ушу жолукканда сен ушул Султан ага жөнүндө баштайсың да, кетип атканда ушинтип бүтүрөсүң деген эсеп кетти. Мен ушунчалык деңгээлге чейин тегеремдейлерден ойгонда салып чечип тажатып аткан ошентип. Ошондон өзүмө келе баштадым. Бул сөз деген сөздүн кишисиз да. Ошол сөз тык этип анан ойлонуп өзүмө келе баштадым да. Анан баламдын сөзү да болду ошондой, балам да айтты. Мама, бизди так унутуп калдыңыз. Башка деле жашоо жүрүп атат да, биз баарыбыз жакшы көрчүбүз. Бирок сиз такыр эле ушундай эле жашап калдыңыз деген мен ошондо ойлондум да. Анан ошондон 3 жыл дегенде анда чыктым да. Анан ушундай өксүктөр, андан кийин деле мындан 1-2 жыл мурун дагы бир тууганымдан ажырадым. Ал да чыгармачыл адам болчу. Анын тагдыры дагы абдан кызык болду. Кызык болгондо татаал болду. Ошол энимде кетип калды. Ал акын болчу. Ал тубас акын болчу. Ошо билинбей эле кетип калды. Аты жөнү ким? Достук Караш деп китеби чыккан. Бир эле китеби чыккан. Бирок Союзга өткөн. Анан айылда жашап билинбей калды. Элеттик акын болуп билинбей калды. Ырларын бериңиз, Уркеш сайтына окурмандарга тааныштыралы. Ал абдан мындай башкача жазчу да. Айдылдай сарна коюп кетчү да. Эркин кетчү. Анан калса ал бала чагында 4 жаш, 5 жашында манас айтчу. Эже, келиңиз майыктуу жерден үзүп турабыз. Себеби биз эмнени жоготтук адамдарчы бүгүнкү күндө жүрөктөрүбүз берч болуп калгандай, мерестик болуп калды. Тиги бир сиз бир туугандарыңызды, жакындарыңызды издеп бир сезимди тырмап атпайсызбы? Биз адамдар коом ушуну жоготуп алгандай да. Бир тууган эмес, канчасы өлгөн деле боору таш болуп керек болсо, бир тууган колу менен өлтүрүп коюп аткан коомдо жашап атабыз. Атасын, энесине кол салып койгон коомдо жашап атабыз да. Андыктан урматтуу бизди көрүүчүлөр, биз Салтанат эже менен болгон маегибиздин ушул бөлүгүн үзөбүз. Кийинки уландысын Уркеш ТV каналына катталып коюңуздар. Анан эже менен өзүнчө дагы Түгөлбай Сыдыкбеков боюнча жана эженин жеке тагдыры боюнча дагы сөз кылабыз.